Билим берүү тармагына болгон колдоо элет жерлерин билим уялары менен камсыздоого өбөлгө болууда. Айта кетсек, ынтымак айылында курулушу жүрүп жаткан бул мектеп 150 окуучуга ылайыкталган. 2 кабаттуу заманбап имаратта спорт залы, ашкана, жуунуучу жайлар болуп, бардык шарттар бар. Учурда жумуштар 80%га аяктап калды. Азыр курулуш стадия тапшырганга 1-сентябрга үлгүрүп тапшырганга аракет кылып атабыз. Азыр 15-16 бала рабочий бала иштеп атат, дагы келет. Бир жуманын ичинде азыр данный момент материалдар бардыгы келди. Ичтеринде поллар жасалып атат. Сыртында футболный стадиону бар, волейбольный стадиону бар, площадкалары бар раздевалочный. Разминкага. Анан алар экинчи стадия. Ограждение бар. Ограждениелерди ham даярдап койгонбуз. Тизип коюп, планировочный жумуштарыбыз бүткөндөн кийин тизип баштайбыз. Аймакта мектепке чейинки билим берүү тармагы да жолго коюлуп, ушул тапта Ысык көл айылында 100 орундуу бала бакча курулууда. Буга чейин айылда бакча жок болгондуктан шарты барлар балдарын коңшу айылдагы бакчага ташып келишкен экен. Белгилей кетсек, бүгүнкү күндө бакчага бара турчу 124 бала кезекте турат. Азыркы убакта фундаменти коюлуп, буюрса кирпиштери башталган турат. Бул садик 100 орундуу бала бакча. Бул бала бакча республиканский бюджеттен бөлүнгөн, каржыланган, 84 миллионго каржыланган. Котельный бар, угольный склады бар, туалет, ажатканасы наружный бар, ичинде дагы бар. Септиги эми бүт каралаганда бала бакчага тиешелүү нерсе заманбап боюнча. Эми кимдин шарты бар, автоунасы барлар, же шаарда иштегендер ары бери өтүп, кошуна Михайловка айылга балдарын садикке берчи. Анан калгандары ушинтип эле бала бакча жок, үйдө эле ата эненин тарбиясын көрүп. Ошол эми буюрса бала бакчада ишке ашып, долбоор ишке ашып салынып атат. Бул да бир Кудайдын буйругу. Өкмөткө да ыраазыбыз. Башынан бери ушу котлован казылгандан бери ар бирөө келип кызыгып көрүп кетип, аябай ыраазы болушуп, буюрса мына балдарыбыз барат экен, буюрса айылыбызда өнүгүү болуп атат, өзгөрүүлөр болуп атат. Жеке эле өлкөбүздө дагы бул нерселер болуп атат. Дуанда учурда 27 мектеп, 15 бала бакчанын курулушу жүрүүдө. Ал эми жалпысынан 30дан ашык аргандай социалдык объектиде курулуш иштери аткарылып жатат. Айнура Достукбекова, Нурлан Чойбеков, Ысык көл жаңылыктары.